Биз Роза Атымбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду STEM тармагы боюнча деги эле бир топ жылдан бери иш алып келе жатат да. Көбүнчө Росакнын демилгеси менен эмне үчүн кыз бала, айымдар бул STEM тармагына STEM деген эми илим, математика, инженерияда. Эмне үчүн жалаң эле эркек балдар ошол тармакта көбүрөөк басымдуулук кылат деп эле ушундай бир көйгөйлүү суроолор менен өзү бир аз эметип жүрчү эле да, алектенип анан. Кыздарды тандоо бир топ кыйынчылыкка турду да. Себеби мектептерде дагы бул STEM багыты боюнча мындай иш ошол кезде жок эле да. Азыр болсо эми абдан өнүктү. Мектептер түшүнүп калды. Кыздарды тандоодо биз мектеп жетекчилери менен атайын группа түзүп алып, алар менен жолугушуп, кыздарды эми баягы биринчи ирет аят топтогу үй бүлөлөрдүн балдарын алалы, кыздарын алалы дедик. Аларга кичине жардам болсун, себеби бекер окутуп, бекер даярдаган атпайбызбы. Анан экинчиси ушулга кичине шыгы бар. Математика тарапка, география, биология, физика дегендерди ошо илимге кичине умтулган кыздар болсо деп ошондой критерий менен бир топ критерийлерди иштеп чыгып анан тандап кыздарды ошо 2 жылдын ичинде 444 кызды атайын окуу борбору бар. Бул жерде СЕКОМ деп аталат экен. Ошо жерде даярдадык. Андан сырткары биз ар бир предмет боюнча, математика боюнча, физика, химия, биология, география, информатика боюнча атайын китеп куралдарын, методический пособия деп ошолорду да ошо долбоордун эсебинен, университеттин акчасы менен бекер колдоруна таратып сатып бердик да биз. Бекер бердик десек болот да аларга. Биринчи жолу биз аларды набор жасаардын алдында Разаков атындагы университетке жыйнадык. Ачык открытый доступта объявление кылганда 365 кыз келди. А биз биринчи жылы 200 эле кыз тандап алышыбыз керек. Экинчи окуу жылында 200 бардыгы биздин тапшырма боюнча, донордун тапшырмасы боюнча 400 кызды даярдап чыгышыбыз керек эле. Анан 365 кызды анкетировать этип, каалоочуларды ким болосуң десек, ошондо ишенсеңиз, STEM багытын тандаган бир 10% жеткен жок. Көбүнчө эле юрист болом, психолог болом, котормочу болом, ушундай гуманитардык багыттарды тандап атышат да. Архитектура деле жок, геология деле жок, курулуш деле жок, башкасы деле жок, технология деле жок. Бир 10% кыздар ошо мен технолог болом, мен математик болом дегенде ушундай эле болуп калды да. Анан аларды атайын иштетилген тест заданияны берип, аткарышып, жанагы эле жалпы республика тестирлөө сыяктуу эле тест өткөрүлдү да. Ошондон тандап отуруп, баягы 200 кызды тандап алдык. Баягы наиб балл алгандарда ошолорду окуталык деп. Анан эми анын ичинен анан ошо жанагы 10% болгон STEMди тандап атпайбы. Эми бирок биз баары бир алар менен иш жүргүзөбүз, шыктандыруучу иш-чараларды өткөрөбүз деп, аларды баары бир багыт беребиз деген ой менен алдык. 3 ай бою окуттук, 3 ай. 3 айдын ичинде көп жолугушууларды өткөрдүк. Мотивация берчү айымдар менен жолуктура баштадык. Университеттерди кыдырта баштадык, көргөзүп аттык. Технологический процент, экофермаларга алып барып аттык. Таттууга чейин алып бардык, Кока-колага алып бардык, Куликовскийге алып бардык, токмоктогу ун чыгарган фабрикага. Ушундай көп шыктандыруучу иш-чараларды өткөрүп отуруп, кыздар өздөрүнүн тандаган мурунку багыттарын өзгөртүп, анан кийинки акыркы бүтүп аткандагы тестте уже 70-80% ошо биз ушул багытка барабыз деп калышты. Бирок окууга тапшырган учурда бир тобу кайра эле башка гуманитардык багытка кетип калып, 70% ушул багытты тандады. Ошентип 2 жылдын ичинде 444 кызды окутуп, анын 70%-ын ушул багытка киргиздик. Окуп атышат азырбызда. 6-курс болуп калды. Башка өлкөдөгү университеттерге 6 өтүп кетти биринчи жылы. 6 кыз кетти. Ошо биз
даярдагандардан. Кийинки жылы да ошо 5-6 кыз өтүп кетти да. Көбүнчө Россиянын жогорку окуу жайларынан кетиши, Томскке кетти, Новосибирскке кетти. Ошол эле биздин Чүй областынан кыздар, Бишкектен окуп бүткөн кыздар, ошондой эле Оштон окуп бүткөн бир некен кыздар, ошо 10 чакты кызыбыз азыр чет өлкө деп коебуз го, азыр зарубежный деп. Ошентип калбадык болсо, көбүнчө Россиянын вуздарына өтүп кетишти. Калгандары болсо медакадемияда окуп атышат, Монастырькта окуп атышат университетинде. Биздин тиги техникалык университет Таразаков атындагы аякта окуп атышат. Экономикалык окуу жайында окуп атышат. Баардыгы ошондой ар кайсы тарапта окуп атышат. Кээде кабарлашып, сүйлөшүп калышат. Мугалим мөмөлө дарак деп бекер айтпаса керек. Мөмөлүү дарак сыяктуу эле болуп, көчөдөн көрүп калганда дагы биз тааныбай калсак дагы биз сиздер окутпадыңызбы деле, мен баланча жерде, баланча курс болдум деп учурашып калган учурлары бар. Кубанып калабыз. АТДлер менен иштөө өтө татаал болду. Өтө татаал. Биз ошо жерден мындай 100% ынандык. Ата-энелер көбүнчө үйдөн багыт бербейт экен бул тармакка. Бул сенин ишиң эмес, бул эркек баланын адистиги, бул кыздын адистиги эмес деген. Сен кантип геолог болосуң, сен кантип архитектор болосуң, сен кантип курулушчу болосуң, сен кантип энергетикада иштейсиң дегендей көп барегерлер болот экен. Ата-энелер менен онлайн жолугушууларды өткөрүп аттык, WhatsApp перепискаларды жүргүзүп аттык. Мектептин жетекчилери ата-энелер менен иштеп атышты. Анан негизи булар ата-эне түшүнгөн соң кыздарына жана мүмкүнчүлүк берип, ошо 70%га жетип калганыбыз ошо болду да. Биз баардык 400 кызды бекер окутуп аткансаң 444-ün тең өткөрөбүз десек, баары 30% башка тармакты тандап кетишти да. Ошол окууга өтүп кеткен, азыркы окуп аткан кыздардын ата-энелерине ошол биздин кылган аракетибизди колдоп, алар дагы ошону туура түшүнүп, кийин өзүнүн ошо кыз балдарды колдоп, биздин багыт менен, алардын тандоосу менен окуу жайларына өткөнүнө көмөк көрсөтүшкөндүгү үчүн мен ыраазычылык билдирем. Себеби бул келечектүү билимди алып атышат азыр. Келечектеги керектүү адистиктерди окуп атышат, программированияда окуп атышат. Ошону кийин үзүрүн көрүшүп, жемишин терген учурда ата-энелер да бир эстешет болсо керек. Ошо Роза Тунбаеванын фондусу деп беле жаныбызды койбой эле кайта-кайта чалышып, кайта-кайта сүйлөшүп, биз менен кыздарыбызды ушинтип эле. Ата-энелерде ошол учурда мындай ишенбейчүлүк да болуп атты да. Биз кыздарды жыйнап, жана менторлук программага устат шакиртке чакырып, ушундай жибериңиз кызыңызды саат баланчадан баланчага чейин биз жолугушуу өткөрүп, ментор менен шакирт, устат менен шакиртти бириктирип, экөөнүн тааныштырган атабыз десек, бир ата-эне чогуу келди, бир кызын ээрчитип келди. Дагы бир жолку жолугушууда дагы бир 2-3 ата-эне жолугушууга келип атышты. Булар эмнени айтат? Болду экен, биздин балдарыбызды каяка бурган атат, эмнени сүйлөгөн атат деген ой менен келди деп, анан ар бир менторду отургузуп коюп, анан кыздарга ар бирин тааныштырып, анан мына сиздин 5 ментиңиз, мына сиздин 5 шакиртиңиз деп, анан аларды бөлүштүрөбүз да. Анан тигилерди угуп отуруп, бир малдан сөз сураганда бердик аягында. Берсек, жаш эле экен, 50-ге чыга элек экен, ыйлап жиберди, улуу кыз экен. Не болуп кетти деп эметсек, өзү жогорку окуу жайын бүткөн экен. Анан жогорку окуу жайын бүтүп, бир аз иштедим эле дейт. Мен иштебей калдым. Анан кийин балдарды бактым, анан күйөөмдүн тилин алдым. Ошентип анан үй бүлө деп отуруп, көрсө менин билимим бул адамдардыкынан кем эмес экен да. Мен деле ушундай болмок турбаймынбы? Мен бүгүнкү күнү азыр үйдө отурган эле үй кожойкеси болуп калбадымбы? Мен да диплом алып 5 жыл окубадым беле деп аябай ыйлады. Анан ошо кызымды ошо эмне деп айтар экен, булар каяка алып барган атышат деп келдим эле ичип деп, анан тим эле кызын коштоп рахматын айтып, кийин окуп өтүп кетти ошо кыз. Биз эми ата-энелер үчүн бир топ роликтерди да чыгардык да, ошол эмне үчүн биз ушул багытка тартып атабыз, эмне үчүн биз үндөп атабыз деп.
Анан болочок мына азыр мектепте окуп аткан балдар бар, неберелер бар, чоң энелерге деле айтат элем да, мен ата энелерге деле балага туура багыт беришсе деп. Анан балага туура багыт бергенде дагы көмөктөшсө, баланын өзүнүн оюна мындай мүмкүнчүлүк берсе, баланын тандоосуна дагы жок сен момундай болосуң, сен сөзсүз психолог болосуң же болбосо сен сөзсүз котормочу болосуң дебей, балага дагы мүмкүнчүлүк берип тандоосун анан туура багыт беришсе деген айтат элем да. Себеби азыркы учурда мына өзүңүздөр билесиздер, жасалмай интеллект деген келатат, канча деген жумуш орундары жок болот деп күтүп атабыз 15-20 жылдан кийин, канча деген адистиктер жоюлат деп атабыз. Ошонун баарын ошо ата энелер кабардар болуп, мурдагы учурда биздин учурубузда мисалы мындай тандоого мүмкүнчүлүк жок эле да, эч кандай бизде ресурс болгон эмес. Азыр деген интернет деген бар, айланайын баардык нерсени карап алып, жазып, туура багыт берип, туура тандап, анан балдардын тандоосуна дагы көмөк көрсөтүп, өздөрүнүн тандоосу менен дагы кичине эсептешсе ата эне, өзүнүкүн эле жок мындай, андай эмес, мындай дебей деген эле ойду айткым келет да. Мен азыр неберелерим бар. Анан ушуларды айтып, мен деле алардын эле кулагына куя берем, бирок, конечно, ата энесине айтам, булардын тандоосу менен дагы эсептешкиле, бирок багыт каяка баратканын артта калбай ошолор менен баягы в ногу дейт го, азыркы учурдун талабы менен болсоңор деген эле ойду өзүм балдарыма деле ошону айта берем да. Себеби мен күндө ушуну башыман өткөрүп атпайм эмесми. Анан эми жанагы менторлук программа деп атпаймынбы? Менторлук программадагы мурун баягы 10 класс окуп аткан кыздар менторлук программадан өткөндөр көп нерсени үйрөнүп калышты да. Устат Шакирт программасында. Алар кийинки жылы бизге кичине жеңилирээк болду да. Алар уже түшүнүп калышты бул эмне экенин, кийинки окуу жылындагы да жеңилирээк тандоону биринчи алдын ала анкетировать эткенде уже баягыдай 10% эмес, уже 20-30%дан ашып калды да. Анан кийинки окуу учурундагы 3 айдын ичиндеги шыктандыруу иштери менен барып анан жанагы результатка жеттик да. Бизде 215 ментор иштеди 2 жылдын ичинде. Менторлук программа дагы жакшы экен. Булар эми ушул тармактагы көрүнүктүү, алдуу белдүү болуп калган айымдарды алдык. Көбүнчө академик сектордон алдык. Кыргыз Манас Түрк университетинин окутуучулары ушул тармакта иштегендер. Ошондой Эле Разаков атындагы техникалык университеттен ошол жерде Анипа Усупкожоева деген кандидат, техника илимдеринин кандидаты бар. Ошол менторлардын эксперти болуп иштеди да. Тандоону көбүнчө ошол киши аркылуу жүргүзүп аттык. Ушул тармакты жеңил өнөр жайын технологиясын алып аттык, тамак аштыгын алып аттык ошол жерден, технический университеттен, ошондой эле архитектура университеттен алдык менторлорду, Славянский университеттен алдык и ишкерлерден алдык. Ушул тармакта иштеп аткан ишкерлерден. Мисалы, дизайнерский эмени алсак, биздин эле Жумагүл Сариева Чапан Кейжи алда ментор болуп берди. Татьяна Воротникова дизайнер бул да ментор болуп берди. Динара Чочунбаева бул да ментор болуп берди. Толгонай Байра бул дагы ментор болуп берди. Ушундай да көп ушул тармактагы иштеген ишкер айымдарды дагы тарттык да. Алар эми менторлук программа бул ыктыярдуу да, акы төлөнбөйт. Ыраазычылык менен эле иштеп берип атышты да. Биз абдан терең ыраазы болдук. Ошондо да ушунчалык бар экен адамдар ошо кыздарга жардам берейин, багыт берейин деген. Анан ата эне айта албаган кеңешти, ата эне бере албаган кеңешти, ата эне бере албаган багытты ошо менторлор жакшы багыт беришти.